Кыздар, силерде да ушундай тааныштарыңар барбы? Алардын жашоосун WhatsApp'тагы статусунан көрүп турасыңар го. Жок, мындай сүрөт боюнча эмес. Мисалы, күйөөсү менен уруш кетсе, же болбосо күйөөсү жакшы этпей аткан болсо, чубак ажынын сөздөрү чыгат го. Чубак ажынын сөздөрүн коюп коюшат, же молдолордун сөздөрүн коюп коюшат, аялдардын акылары дегендейчи. Же болбосо күйөөсүнө тиешелүү бир тийиштире албай аткан сөздөрүн коюп коюшат, кайненесине, кайын журтуна тийиштире албай аткан сөздөрүн коюп коюшат. Же болбосо бирөө менен урушуп кетсе, ошого тиешелүү сүрөттөр, видеолорду коюп коюшат. Иш кылса алардын жашоосунда ким менен урушуп аткандарын, же болбосо кыйналып кеттим, жалгыздык деген видеолорду дагы ошака коюп коюшат го. Ошо статустан билип турасың, бечара мынтип атыптыр деп. Же болбосо Аллага шүгүр деп бир нерсе коюп коюшат, жакшы экен жашоосу деп коесуң. Ушундай тааныштарыңар барбы силердин дагы?